Баарыбызга маалым болгондой, Кыргызстанда 112 бирдиктүү кызматы иштеп келет. Анын артыкчылыгы бир канча кызматтар бириктирилип, тез аранын ичинде ар бир чалууга реакция кылышы керек. Бул жолку чыгарылышыбызда биз дал мына ушул кызматтын ишмердүүлүгүнө жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Мына азыр сиздер кирген помещение бул 112 кызматы болуп эстелинет. 112 кызматы бул өзгөчө өзүнүн ишине мына пандемия учурунда анан башка өзгөчө кырдаалдар учурунда аябай жакшы көргөзүп атат. Анткени ушунчалык көп поток болуп кайрылгандар. Биздин кызматкерлер ошонун бардыгына үлгүргөнгө аракет кылып, жетишип, бардык ишти уюштурганга жардам берген учурлары бүгүнкү күндө күнүмдүк эле иш болуп калды. Анан айтсаңыз, негизи ушул кызмат 24 саат бою иштейт да? 112 кызматы бул 24 саат бою иштейт. Күнү түнү дебей бул смена менен дежурстволор уюштурулган. Ушу 24 саат бою Кудай сактасын, кандай кырсык болот, кандай жардам керек болот, байланышса биздин кызматкерлер ар дайым даяр жардам берет. Мына 112 кызматтын баягы бирдиктүү элдин ыңгайлуулугу үчүн ачылганда анан бизде 102, 101 деген дагы номерлор бар. Анан негизи элдерге бул эми өтө эле ыңгайлуу болуш керек. 102 чалса бардык кызматты уга бересиздер. Туура айттыңыз. Бизде 101, 102, 103, 104 ушул ыкчам кызматтар бар. Но алардын ар биринин өзүнүн багыттары бар. Мисалы үчүн бири өрт коопсуздугун караса, өрт маселесин караса. Экинчиси бул милиция кызматкерлери, үчүнчүсү бул медицина кызматкерлери, төртүнчүсү бул газ боюнча кызматкерлер ушундай. А бизде ошолордун баардыгын объединять этип, булардын үстүнөн бириктирген кызмат болуп эстелинет. 112 кызматына чала турган болсо, мисалы үчүн бир жерде Кудай сактасын авария болгон болсо, 112 кызматына чалган болсо, ошо бир эле убакта милицияны дагы, медиктер да, скорый помощьта и пожарный службаны да бардыгын ошол точкага бардыгын багыттап, и ошол ситуацияны контролдошот. Берүүнүн башында биз 6 жылдан бери иштеп жаткан 112 бирдиктүү кызматы жөнүндө жарандар билеби же жокпу? Мына ушуга кызыктык. 101, 102, 103'tü bilem, 104'tü bilem. 112 бул билбейт экенмин чындап. 112 скорый, да? 112'ni bilbeyt kim? МЧС, скорый, дагы милиция, баары жооп бир базада да. Жок. Ал эмнеки? Билбейсиң. Билбейт делегем карындаш. Бирдиктүү маалыматтык башкаруу системасы республиканын бардык шашылыш нөөмөттөгү диспетчердик кызматтары үчүн иштейт. Бирдиктүү номер аркылуу өрт өчүрүү кызматы, медициналык тез жардам, милиция жана газ кызматына чалуу, өзгөчө кырдаалдарда чара көрүүгө кетүүчү убакытты 10-15% кыскартат. Бул жерге негизинен ар кандай звоноктор келет. Бул 103'төн келет, 102'ден, жана калса мэриядан ар кандай звоноктор түшөт. Биз аларга тез учурда, то есть тез жардам беришибиз керек, тез реагировать этишибиз керек звонокторго. Бул кызмат Кыргызстандын бардык аймактарын камтыйт. Кайсыл гана айылдан, кандай гана көйгөй менен чалбаңыз, сизге зарыл болгон жардам көрсөтүлүшү керек. Анда биз сөз кылган 112 кызматы тууралуу жөнөкөйлөтүп айтып берели. Бул кызматтын түзүлүүсүнүн негизги сиздин жана биздин салыктардан келип түшкөн акчага жарандарга зарыл болгон учурда ыкчам жардам көрсөтүүнү камсыздап берүү. Эгерде сиз кандайдыр бир жагымсыз жагдайга туш болсоңуз, өзгөчө кырдаалдар болуп кетсе же кайсы бир кылмышка күбө болуп калсаңыз, 112 кызматына чалсаңыз болот. Мында 5 кызмат бириктирилген. Алар өрт өчүрүү, өзгөчө кырдаалдар кызматы, милиция, тез жардам, газ боюнча авариялык кызматтар. Башкача айтканда 112 кызматы ар бир чалууну кабыл алган соң, каларды тез аранын ичинде тийиштүү кызматка жеткирип берет. Муну менен демилгечилер аз убакыттын ичинде көйгөйдүн чечилүүсүн камсыздоону көздөйт. Мындай ыкма дүйнөлүк практикада кеңири колдонулуп, жакшы жыйынтык берүүдө.
Адистер Кыргызстандын 112 кызматы чукул кырдаалдарга карата чара көрүүнүн көп деңгээлдүү системасы жана анда маалымат технологиялары менен маалыматтарды берүү тармагындагы эң алдыңкы жетишкендиктер пайдалангандыгын айтышат. Өзгөчө пандемия шартында аталган кызмат ашыкча жүктөм менен иштеген. Анткени чалуулардын саны 2 эсеге көбөйгөн. 2020 жылга карата жалпы 2 миллион 400 миң чалуу түштү, андан көбүрөөк. Анын жарым эле 1,5 миллионго жакыны максатсыз же болбосо ойноп жалган чалуулар. Жаш балдар же болбосо биз жөндөн эле телефон чалып, эдинса салып коесуздар деген ошол чалуулар. Андан азыркы учурда күнүнө 7 миңдин тегерегинде чалуу түшөт. Пандемия учурунда 14 миңге жеткен. Пандемия учурунда эң негизги башкы суроолор стационарлардын каерде жайгашканы, кайсы жерлерде жаңы ачылганы, кайсы жерде азыркы күндө күндүз иштейт, түн иштейт. Андан сырткары продукта тамак аш жетпей калгандар, айылдарына жолго чыга албай жетпегендер кайрылып аткан. Ошо жолдор ачык, Ош-Бишкек жолу же болбосо эки райондун ортолугундагы дары-дармек жеткире албай, үйүнө скорый барбай аткандар. Ошон көптөгөн чалуулар келип түшөт. Ошонун негизинде 2 эсе бизге чалуу көбөйүп 14 миңге жеткен. Бул кызматтын киргизилиши өзгөчө жана катаал кырдаалдарда башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатып, курмандыктар менен жабырлануучулардын санын кыскартат. Ошону менен бирге өзгөчө кырдаалдар жана кырсык болгон учурда тез чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биздин бөлүмдүн негизги иш милдеттери ошол республиканын Кыргыз Республикасынын аймагында катталган өзгөчө кырдаалдардын статистикасын алып жүргүзүү. Ошол канча өзгөчө кырдаал катталды, алардан өзгөчө кырдаалдан кесепетинен келтирилген материалдык чыгымдарды эсептеп чыгуу, анан канча адам каза болду, анан ошол өзгөчө кырдаалдардын катталган өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча кандай иш-чара жүргүзүлдү, ошолордун баарын статистикасын жүргүзүү, ошол маалыматтарды тактоо жана жогортулган жетекчиликке жеткирүү. Ошол эле мына биздин өзгөчө кырдаал министрлигинин алдындагы ошол пресс кызматы аркылуу башка элге жеткирүү ошолордон турат. Кыргызстан алгачкы ирет 112 бирдиктүү кызматын 2014-жылы түзүп, иштетип баштаган. Кызмат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында түзүлүп, каржыланат. Дүйнөлүк практикада мындай бирдиктүү кызмат өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүп келет. 112 кызматы, оператор Камила, саламатсызбы? Адресиңизди айтасызбы? Кайсыл жерден чыгып атасыз? Заман талабына ылайык учурда аталган кызматтын онлайн тиркемеси да ишке киргизилген. Тиркеме аркылуу ар бир жаран кандайдыр бир кырсык же окуя боюнча онлайн кайрылуу жиберсе болот. Мындан сырткары коронавирус аба ырайы боюнча шашылыш билдирүүлөр менен тааныша алат. Мунун баары жарандардын ыңгайлуулугу үчүн жасалган. Бирок кызмат жөнүндө көпчүлүк азыркыга чейин биле бербейт экен.